Кворумга 10 коллега катышууда, кворум бар. Урматтуу коллегалар, сиздерге күн тартиби жиберилген. Күн тартиби боюнча 2 маселе сунушталып атат. Эгерде бир ой пикирлер, сунуштар болсо айтсаңыздар. Жок болсо анда мен күн тартибин бекитүү боюнча добушка коем. Ким макул, добуш берсеңиздер. Асламбетов макул. Нурлан Чокоевич. Тогуз макул, күн тартиби бекитилди. Урматтуу коллегалар, күн тартиби боюнча биринчи маселе. Бул Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, катталган талапкерлерди депутаттыкка талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жана бош калган мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө Бишкек, Аламүдүн, Панфилов, Кызылкия, Сүлүктүү жана Нолкен аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитүү тууралуу. Баяндамачы Кочокеева, шайлоо процесстерин уюштуруу башкармаларынын башчысы. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына аймактык шайлоо комиссияларын, жергиликтүү кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарымдыктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, катталган талапкердин депутаттыкка талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жана бош калган мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдери келип түшкөн. Жалпысынан 7 жергиликтүү кеңештен 9 депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулуп жатат. Бардыгы өз арызы негизинде. Бишкек шаардык кеңешинен Кангатиев Кубанычбек Камбарали, Жаңы күч Новая сила депутаттык фракциясынан, Бишкек шаардык кеңешинен Абиров Жаныбек Болотбекович, Жаңы күч Новая сила депутаттык фракциясынан, Чүй областынан Аламүдүн районунда Достук айылдык кеңешинен Айтиев Темирлан Тыныбековичтики, Чукморов айылдык кеңешинен Роговская Мария Олеговна, Панфилов районунда Курама айылдык кеңешинен Исаков Жодар Төлөгөнович, Баткен областынын Кызылкыя шаардык кеңешинен Аматов Жаныбек Жеңишбекович, НДПК депутаттык фракциясынан, Сүлүктүү шаардык кеңешинен Набиев Назарбек Раимбекович Таза коом депутаттык фракциясынан, Сүлүктүү шаардык кеңешинен Халбеков Абдилазиз Асанович Ынтымак депутаттык фракциясынан, Жалал Абад областынын Нолкен районундагы Садырбаев айылдык кеңешинен Исманов Исакбек Полотбековичтин ыйгарымдыктары мөөнөтүнөн мурда токтотулуп атат. Ал эми жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинен катталган талапкерди чыгаруу жөнүндө чечим келип түшкөн. Бул Жалал Абад областындагы Нолкен районундагы Садырбаев айылдык кеңешиндеги талапкер Дубанаева Токтокан Тешебаевна катталган талапкерлердин тизмесинен өз арызы негизинде чыгарылды. Ал эми бош калган депутаттык мандаттар кийинки талапкерлерге мыйзам боюнча берилүүдө. Бул Бишкек шаардык кеңешинен Мамырканов Бекзат Тынчылыковичке, Жаңы күч Новая сила саясий партиясында талапкерге, Бишкек шаардык кеңешинен Дунканаев Айбек Медетбекович, Жаңы күч Новая сила саясий партиясынын талапкерине, Чүй областындагы Аламүдүн районунда Чокморов айылдык кеңешинде Бекботаева Гүлнара Раимкуловнага берилип жатат. Панфилов районунда Курама айылдык кеңешинен Абдрасулова Венера Майрамбековнага, Баткен областындагы Кызылкыя шаардык кеңешинен Заиров Хасан Калиловичке, НДПК саясий партиясынын талапкерине жана Сүлүктүү шаардык кеңеши Исабекова Бекмырза Нурдинович Таза коом саясий партиясынын талапкерине берилип жатат. Сүлүктүү шаардык кеңешинен Жумагулов Талантбек Абдыкуловичке, Ынтымак саясий партиясынын депутат талапкерине берилип жатат. Ал эми эки жергиликтүү кеңеш боюнча кийинки талапкерлердин документи даяр болгондон кийин аймактык шайлоо комиссиясы бош калган мандатты берүү боюнча чечими келип түшкөндөн кийин чыгарылат. Бардык аймактык шайлоо комиссияларынын кабыл алынган чечимдерине эч кандай арыздаттануулар келип түшкөн эмес жана көрсөтүлгөн талапкерлер мыйзамда коюлган талаптарга жооп берет. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар, баяндаманы уктук. Суроо жокпу? Токтом долбоору добушка коюлат. Ким макул, добуш берсеңиздер. Асламбетов за. Саламатсыздар, Кочокеев макул.
Рахмат, 10 макул, токтом. 10 макул, токтом кабыл алынды. Урматтуу коллегалар, күн тартибиндеги экинчи маселе бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын каттоо жөнүндө. Баяндамачы Кочокеева, шайлоо процесстерин уюштуруу башкармалыгынын башчысы. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 65-беренесине Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2025-жылдын 5-декабрындагы 162 токтомуна жана 2025-жылдын 7-декабрында 164, 165, 166, 7, 68, 169, 170, 171, 172, 173 жана 174 жана 175 токтомдоруна жана 2025-жылдын 8-декабрындагы 176-дан 191 токтомдоруна ылайык көп мандаттуу шайлоо округтору боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жөнүндө токтомдоруна ылайык Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 4-8 беренелерине ылайык сиздерге төмөнкүдөй токтом долбоору сунушталат. 29 көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча төмөнкү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланган депутаттары катталсын. Номер 1 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Ажибаев Чыңгыз Ильяскожоевич, Жороев Исманалы Эгембердиевич, Талиева Камила Абдразаковна. Номер 2 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Атажанов Рыспек Исламович, Калпаев Бахтияр Алиевич, Аманова Бурун Кушбековна. Номер 3 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Рыспаев Равшанбек Рыспаевич, Аматов Жаныбек Жеңишбекович, Мавлянова Махабат Эргешевна. Номер 4 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Рустамбек Улуу Советбек, Жамбаев Уланбек Коргонбаевич, Алимжанова Нилуфар Якубжановна. Номер 5 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Сулайманов Эльдар Нурланович, Исиралиев Азамат Алмазбекович, Ахмедова Айгүл Абилхаевна. Номер 6 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кудайбердиев Алтынбек Мусажанович, Эргешев Бекмурза Аскарбаевич, Аманова Санталат Абдылдаевна. Номер 7 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Козуев Алишер Абибилаевич, Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович, Машрапова Гүлай Эгемназаровна. Номер 8 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Акаев Жанербек Кубанычевич, Примов Улан Бердибаевич, Торобекова Нуржамал Турсуналиевна. Номер 9 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жалилов Азамжан Абдулладжанович, Төлөнов Данияр Эрмекович, Эгембердиева Жылдыз Абдылдаевна. Номер 10 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Зулушев Курманкул Токторалиевич, Омурзаков Сүйүнбек Абдылдаевич, Батырова Гүлнара Маришевна. Номер 11 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич, Кылычбаев Алтынбек Таирович, Салямова Венера Хамзаевна. Номер 12 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Чолпонбай Улуу Бекмырза, Масабиров Талайбек Айтмаматович, Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна. Номер 14 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Бурбиев Болотбек Ибраимович, Сулайманов Кундузбек Кошалиевич, Култаева Гүлшаркан Оконовна. Номер 15 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Тургунбек Улуу Нурланбек, Турсунбаев Азизбек Атакозуевич, Абибаева Айсаракан Нышановна. Номер 16 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жумабеков Дастанбек Артисбекович, Чотонов Мидер Осконбекович, Кайрылбекова Медина Кайрылбековна. Номер 17 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Азыгалиев Нурланбек Асанбекович, Узакбаев Улукбек Камчыбекович жана Эсенаманова Чолпон Замирбековна. Номер 18 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Ханжеза Карим Лимзарович, Чумоев Бакыт Муратбекович, Сатиева Гүлжан Эркинбековна. Номер 19 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Алиев Медербек Кубанычевич, Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевич, Тайгараева Эдита Каныбековна. Номер 20 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Айтиев Тимирлан Тынычбекович, Атамбаев Сейитбек Алмазбекович, Ашымбаева Токтобүбү Абасовна. Номер 21 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Конгатиев Кубанычбек Камбаралиевич, Абиров Жаныбек Болотбекович, Садырбаева Жылдыз Эсенбековна. Номер 22 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Бекешев Дастан Далабаевич, Ибрагимов Болот Адылбекович, Кожокулова Гуля Ахматкуловна. Номер 23 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна, Маматалиев Марлен Абдрахманович, Кыдыралиев Умбетали Токторалиевич.
Номер 24 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Салымбеков Жумабек Мамытбаевич, Карыбек уулу Улукбек, Акимбаева Гүлнара Орозбековна. Номер 25 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Шабазов Бахриддин Валиевич, Тентишев Бакыт Эркинович, Сейтказиева Эркаим Алымовна. Номер 26 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Сакараев Медербек Жаманкулович, Исеналиев Эркинбек Аскевич, Исаева Джамиля Кубанычбековна. Номер 27 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич, Муратбеков Табылды Муратбекович, Молдобекова Гүлкан Сакиновна. Номер 28 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кокулов Эрулан Калчороевич, Сагынаев Болот Турузбекович, Жунушбаева Рахат Мырзабековна. Номер 29 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, Белеков Адилет Жолбонбекович, Жунушалиева Гүлсумкан Ишенгазиевна. Номер 30 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Самаков Кубанычбек Карганбекович, Бакасов Улан Болотбекович, Талайбек кызы Жылдыз. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин катталган депутаттарына белгиленген үлгүдөгү растамалар жана төш белгилер берилсин. Ушул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жөнөтүлсүн. Ушул токтом Эркинтоо мамлекеттик расмий гезитине жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына расмий сайтына жарыялансын. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Садыковна Жупуевага жүктөлсүн. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар, баяндаманы уктук. Суроо жок болсо керек да. Анда токтом долбоору добушка коюлат, ким макул добуш берсеңиз. Касмамбетов макул. Байчыкеев макул. 10 макул, токтом кабыл алынды. Саламатсызбы, урматтуу коллегалар. Маматов макул. Кайрат Адамкалич дагы кошулду. Кворум 11. Токтом кабыл алууда 11 макул деп добуш берди. Бир добуштан токтом кабыл алынды. Урматтуу коллегалар, ушуну менен мындай чоң иш-чараны бүтүрдүк. Кудайдын колдоосу менен, Кудайга чексиз шүгүр. Жакшы. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болсо керек. Мындай митингдер жок. Борбордук шайлоо комиссиянын астына же болбосо округдук шайлоо комиссияларынын астына нааразычылык бир акциялар же болбосо бир жарандардын келген фактылары аныкталган жок, катталган жок, болгон да жок. Ошондуктан бул дагы мен бир көрсөткүч, бир жетиштик деп баалайт элем. Ошо баарыңыздарды куттуктайм. Кудай буюрса мына акыркы чечимди, токтомду биз кабыл алдык. 87 жогорку кеңеш 87 депутаттын каттадык. Расмий баягы иш-чара 17 декабрда пландаштырылып атат жогорку кеңештин имаратында. Ошо катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Күн тартибиндеги ушу болгон эки маселени карап чыктык. Токтомдор кабыл алынды. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу коллегалар. Отурум жабык деп